Кыргызстан гидропотенциалынын 10%-ын гана колдонуп келет. Анын айынан суу башында турган өлкө электр жарыгын сырттан импорттойт. Уяла турган жорук, электр кубатына болгон тартыштыкты жоюу максатында акыркы 2 жылда жаңы ГЭСтерди салуу, эскилерин оңдоп түзөө иштери колго алынууда. Бирок буга байланыштуу долбоорлорду айрымдар туура эмес түшүнүп алып жатабы же буга чейинки ара жолдо калган проекттердей болот деп чочулап жатабы айтор маалыматтар башка нукка бурулуп кетүүдө. Эми кеп башынан болсун. Мен бүгүн энергетика тармагында ишке ашканы жаткан бир пайдалуу долбоор тууралуу айтып берейин. Эсиңерде болсо 2010 жылы Камбар-Ата 2 ГЭСи ишке берилген эле. Анын кубаттуулугу долбоор боюнча 120 мегаватт, бирок жабдуулардын алсыздыгынан 13 жылдан бери 70, ашып кетсе 90 мегаваттык гана электр энергиясы өндүрүлүп келиптир. Мындайча айтканда 30 мегаваттык электр кубаты иштетилбей кала берген. Салыштыруу үчүн айтсам, мындай көлөмдөгү электр энергия бир орто айылды жарык менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга жетет экен. Министрлер кабинетине жакында эле бир инвестор кайрылып, Камбар-Ата 2 ГЭСиндеги кубаттуулукту долбоордогу көлөмгө жеткирип, керек болсо ашыруу боюнча сунушун берген. Жөнөкөй тил менен айтканда, электр жарыгын өндүрүү үчүн азыркыдай 70 же 90 мегаваттык эмес, 120, ийгиликтүү болуп кетсе 150 мегаваттка чейин жетип келет. Биздин могу запертый мощности биз иштетип өзүбүздүн нуждасыбызга кетирели дейт. Хорошо дедик, биз ошондо биздин Камбар-Ата ГЭСтеги генератор 70-90 мегаваттан өйдө иштеп көрүлөк болчу. То есть ушул проект ишке ашса, буюрса успешно, биз полный 120 мегаватт номинальный мощностун пайдаланганга жол берет да. Ошону менен 120 мегаватт толугу менен бул апрелден сентябрга чейин эле бунун мөөнөтү. Апрелден сентябрга чейин ошол суу келип берет да бизге. 120 мегаватты полностью мындай полноценно иштетип туруп 30 мегаватты реализациялап ошондон акча тапса болот. Жеке компаниянын аты МБТ Строй. Анын Камбар-Ата 2 ГЭСинин кубаттуулугун жогорулатуу боюнча сунушу өлкө жетекчилиги тарабынан колдоо таап. 16 июнда министрлер кабинетинен буга байланыштуу токтому чыгат. Анда энергетика министрлигине караштуу ишканаларга тапшырмалар, сунуштамалар келтирилген. Токтомдогу 3 пунктка көзү түшкөндөр. Бул жеке компания электр энергияны Кыргызстандын элинен дагы арзан, ит бекер сатып алат экен деп чыгышты. Келишимди окубагандар, иштин чоо жайы менен жакшы таанышпагандар чын эле ушундай экен деп түшүнүп-түшүнбөй алуучу башташты. Энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиевдин айтымында, бул келишим чынында эки тарапка тең пайдалуу. Бизнести мыйзамы боюнча ишкер салган акчасын чыгарып, анан албетте киреше дагы табышы керек. Камбар-Ата 2 ГЭСинин кубаттуулугун дагы 30 мегаваттка жогорулатуу долбоорунун болжолдуу наркы 1,5 миллиард сом деп бааланып жатыптыр. Бул оңой эмес акча. Инвестор салган каражатын чыгарып алуу үчүн ошол 30 мегаватт кошулгандан кийин өндүрүлгөн электр жарыгын кайра эле мага саткыла дептир. Көңүл бура турган жер ишкер сатып алат, бекер албайт. Өздүк баада ал канча экенин тиешелүү агенттик аныктап берет. Камбар-Ата ГЭС 2 бул станциянын ичиндеги филиал. Мунун өзүнүн затраттары бар, өзүнүн жумушчусу бар, порядка 86 киши, өзүнүн оборудование затраттары бар. Ошол себестоимость карата ГАРТЭК тарифин чыгарып берет. Ошол тариф менен биз деген ошол партнеру менен, инвестор менен ошону менен эсептешебиз. Жыл сайын канча 90 тыйын болсо 90 тыйын, 50 тыйын болсо 50 тыйын ошону менен сатабыз. Кыргызстанда экономикалык долбоорлорду саясатташтырып жиберүү адатка айланып баратат. Айрымдар негизсиз сын пикиринен энергетиктер реформа жасагандан дегеле тармакка өзгөртүү киргизүүдөн чочулап калса керек. Өлкөдө электр жарыгы 2 мүнөткө өчүп калса, бийлик иштебей жатат. Энергетиктер оозун ачып отурабы деп айгай салып айтпаганда айтып жиберебиз. Бирок караңгыдан жарык издеп жаткандардын ишинен күмөн санап, жаманатты кылуу жумушту артка тартып, инвесторлорду качыргандан башка пайда алып келбесе керек. Айтайын дегеним, ушул Камбар-Ата 2 ГЭСиндеги кубаттуулукту жогорулатууга 1,5 миллиард сом салайын деп келген инвесторду Качкын Бакиевтерге байланыштырып жибергендер да болду. Ага энергетиктердин жообу мындай. Главное, каражат менен алып келип атат. Анан Бакиевдики, Атамбаев кимдики, ал биз ишибизде жок да. Биз энергетиктер не политикбиз. Значит, компания мынакей келишим түзө баштадык.
булар толук кандуу иштесе, биз булар менен иштеп кете беребиз. Ийбаса, бул долбоордон кемчилик издегендер МБТ строй ишканасы сатып алган электр энергияны майнинг иштетүүгө эле пайдаланат болушу керек. Андан башка эмне кылмак эле деп күмөндүү ойлорун коомчулукка таңуулаганга аракет кылган. Бирок ансыз деле 13 жылдан бери колдонулбай турган 30 мегаваттык кубат туулукту толукталып, өндүрүлгөн электр жарыгы арзаныраак болсо дагы сатылып, айланып келип эле акча кайра эле казынага түшүп жатат го. Предложенияда мындай келди да, центр обработки данных, сот или дата-центр или майнинг болобу, биз аларга кирише албайбыз. Алар өзү использовать этет да. Биз азыр өзүбүз эчтеке использовать этпей элебиз да. Бизде нулевая выработка. 30 мегаваттын ордуна бизде 0 болуп атат. Чем 0 болуча, лучше 30 болуп туруп, биздин могу реконструкция өткөбүз оң болуп атат да бүгүнкү күндө. Чем 0 болуча, лучше тиге сатып, анан ал отчисление кылат да бюджетке. 12% НДС, 2% налог с продаж. 14% уже от общей суммы налог түшүп турат местный бюджетке. Келгиле, акчамды салам деген ишкерлерди үркүтпөй өлкөнү энергетикалык каатчылыктан чыгара турган долбоорлорду колдоого алалы. Анткени инвестор койгон жабдуулар дагы көп жыл кызмат кылып өлкөгө пайдасын тийгизет. Бул сиздин үйдө жарык өчпөйт дегенди түшүндүрөт.